же мен ипотекамы жаап албай атам. Ага чейин өзүм 6 жыл жолдошум экөөбүз квартирага акча төлөп, ыйлап ай сайын квартирага акча төлөйт элек. Андан кийин ал сабактардан кийин түшүнгөндөн кийин уже биз квартира алдык. Бирок ипотека жолу менен алдык. Анан ипотеканы кантип төлөйм деп сиздин ошо Фоксна миллионго катышып атканда эмин ошентип разборго чыкканмын. Чыкканда эле сиз баардыгын разбор кылып чагып бергенсиз. Аны өзү ким чечкен? Ким кылган? А өзүң тандагансың, өзүң тандаган жол депчи. Андан кийин деле токтотконум жок. Ошол сабактардан кийин эле кандай десем бир кээбиркилерим өзгөрүш дегенде эле вау эле массага деп эле асмандан очойгон акча келип түшүп калбайт экен да. Кудай өзүнөн өзүнчө эле мындай жолдорду бере берет экен. Жок эле жерден оңдой берет экен. Биз ипотеканы деле жаптык. Ипотеканы жапкандан кийин жакында эле болгон окуяны айтып берейин. Жолдошум экөөбүздүн чөнтөгүбүздө сары майдай сактаган эми ачык эле айтыш керек. Бул жерде мен таптакыр эч нерсе жашкан эмесмин. $10,000 акчабыз бар. Андан башка бир сом акчабыз жок. Элестетип коюң. Анан мен үй калып атам да. Үй калып атам. Мен уже жана 2 комната үйгө батпай калдым. Батпай ушунчалык даражада жанакы жерге кирген сайын ичимен чоң үйдү каалап эле тызылдайм десеңиз. Анан биз эми ошо $10,000 салып эле чөнтөгүбүзгө айланып жүрө бердик. Үй көрүп жүрө бердик. Ошол жерде качан гана сен мындай элестетсең, ичиңен ошол үй сеники болгонун элестетсең деген нерсеңиз деле мени куюп алгам дагы акчам жок болсо деле бас бул үйдү көрүп келели, ал үйдү көрүп келели деле көрүп келип жүрүп ишене бериң, бирок ичимен карызы жок деп аттым да. Карыз жок. Ал $10,000 эми карыз болгонсуз да. Анан карызы жок каалайм деп эле үй көрө бердик. Бирок ошентип Кудай өзү жол жобосун кылып эле биз эч кандай карызы жок үй алдык. Карызы жок үй алдык. Особняк. Ну, особняк эмес, эми жаңы түшкөн там, эме бир эле этаж, бирок бардык шарты менен. Нет, бир этаж особняк болбойбу? Хвали меня, и бир этаж особняк болот. Да, эми кыялымдагы үй. Дагы ошентип бир эмеде жүргөн убагым. Кудай башка бир жол көргөзүп атат, сен Башка жолдорду көрсөтүп атат. Да. Көрдүңбү? Мен жолго чыгам, калган өзү Кудай эмне кылат? Жолдон тууралайт. Мен жолго чыгам, кыздар, жолдон Кудай өзү тууралайт. Каяка барышты?